Bugün Kırgızstanda emne olup atadi. Айрыкча түштүк жергесинде, Ош аймагында. Административдик ресурс болуп көрбөгөндөй. Колдонулуп атат. Чеги калбай калды. Врачтарды 10 адам алып келесин. Мугалимдерди, студенттерди окуудан айдаласын деп конкреттүү түрдө тапшырма берип, көзгө сайып, жалпы эле бардык мамлекеттик кызматкерлерди бүгүн алдына салып айдап алды бийликтин партиялары. Алардын элди алдап атканынын негизи эмнеде? Сиздер бармагыңыздарды бассаңыздар, ошол бармактагы белгилер аркылуу эртең сенин туугандарың кимге добуш бергени чыгып калат дагы, биз силерди иштен айдайбыз деп коркутуп атышат. Бул мурда да болгон. Мен карапайым калкка айтып коеюн. Эч кандай таба албайт. Бунун бардыгы жалган, коркпостон кирип, каалаган партияңарга добуш бере берсеңиздер болот. Анын бары жалган. Убактылуу силерди коркутуп атат. Убактылуу силерди алдап атат. Ал Ак үйдүн политехнологдордун чыгарган сөзү. Ошон үчүн эч ишенбей эле коюңуздар. Эч коркпоңуздар. Макул деп туруп киргенден кийин өзүңөрдүн позицияңыздарды бербесеңиздер. Мени негизги шайлоочуларга айта турган. Кайрылуу ушундай. Ал эми жалпы кыргызстандыктарга, Атамекен партиясынын мүчөлөрүнө, Улуттар биримдиги партиясынын мүчөлөрүнө, жеке эле мени сыйлаган, мени колдогон жарандарга кайрыларым. Жеңиш биз тарапта болот. Эч кандай ушакка, жалган сөзгө алдырбаңыздар. 4 октябрь күнү чечкиндүү түрдө барып Атамекен партиясына добуш бериңиздер. Жеңиш сөзсүз биз тарапта болот. Коркпоңуздар.